Саламатсыңарбы окуучулар? Кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Мамлекеттик тил предмети 8-класс. Бүгүнкү темабыз бышыктоочтун милдетин аткарган сөздөр. Бүгүнкү числону жазгыла дептериңерге. Теманы жазгыла. Бышыктоочтун милдетин аткарган сөздөр. Башкача айтканда, кайсы сөз түркүмдөрү бышыктоочтун милдетин аткара алат? Эске салабыз балдар. Бышыктооч деген эмне эле? Ал сүйлөмдүн кандай мүчөсү эле? Бышыктооч сүйлөмдүн айкындоочу мүчөсү. Ал кыймыл аракеттин түрдүү кырдаалын, ордун, мезгилин, сыпатын, санын, максат себебин билдирип, кандай, канча, кайда, качан, эмне себептен, эмне максат менен деген суроолорго жооп берет. Башкача айтканда, ал ар дайым этиш сөз түркүмү менен, кыймыл аракет менен сүйлөмдүн баяндоочу менен түздөн-түз байланышта болот. Мисал үчүн, Олимпиадага кеткен окуучулар бүгүн келишмек. Эмне кылышмак? Келишмек. Кимдер келишмек? Окуучулар келишмек. Кайсы окуучулар Олимпиадага кеткен сүйлөмдүн аныктоочу? Качан келишмек? Бүгүн келишмек. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип турат. Коркконумдан катуу кыйкырып жибердим. Эмне кылдым? Кыйкырып жибердим. Ким кыйкырып жиберди? Демек, бул бир тутумдуу сүйлөм болгондугу үчүн сүйлөмдүн ээси көмүскөдө калып калыптыр. Эмне себептен кыйкырып жибердим? Коркконумдан. Себеп бышыктооч. Кандай кыйкырдым? Катуу кыйкырып жибердим. Сыпат бышыктооч. Көпкөн жигит көп сүйлөйт. Эмне кылат? Сүйлөйт. Ким сүйлөйт? Жигит сүйлөйт. Кайсы жигит? Көпкөн жигит. Аныктооч. Жигит канча сүйлөйт? Көп сүйлөйт. Кыймыл аракеттин өлчөмүн билдирип, өлчөм бышыктоочтун милдетин аткарды. Темабызга киришебиз. Бышыктоочтун милдетин төмөнкү сөз түркүмдөрү аткарат балдар. Демек, бул теманы өтүү үчүн биз морфологияны деле эсибизге салышыбыз керек экен. Кыргыз тилинде жалпы 12 сөз түркүмү бар. Алардын 6 маани берүүчү, 4 кызматчы, 2 өзгөчө сөз түркүмдөрү. Демек, биз бүгүн жалаң маани берүүчү сөз түркүмдөрү жөнүндө сөз кылабыз. Биринчиден, зататооч сүйлөмдүн бышыктоочу боло алат. Ал орус тилинде имя существительное болуп аталат. Мисал үчүн, шаарга кеттим, тоодо жашайт. Сынатооч имя прилагательное. Катуу ыйлады, күндөй жаркырады. Санатоочтор имя числительное. Эки жолу отурду, онондон топтолушту. Аз болсо дагы ататооч, местоимение дагы бышыктоочтун милдетин аткарат. Канча алдыңар, эч кайда кетпейт. Тактооч, көп учурда тактооч аткарат балдар. Наречие, тез тамактанды, аз окуду, жекеме-жеке күрөштү. Атоочтуктар деле аз өлчөмдө болсо деле аткарат экен. Причастие бул, мисал үчүн, тартынбастан сүйлөдү. Көп учурда чакчылдар аткарат балдар. Де причастие, жылмайып карады, шашып кирип келди. Негизинен мына ушул сөз түркүмдөрү дагы ага кошумча бар, аларды бирден-бирден азыр карап чыгабыз. Зататооч орун бышыктоочтун милдетин аткарат балдар. Мисал үчүн, шаардан кечинде кайттык. Кайдан? Шаардан. Балдар айылда эс алышты. Кайда? Айылда. Орун бышыктооч болду. Сынатооч сыпат бышыктоочтун милдетин аткарат. Мисалы, артта отургандар капалуу келишти. Кандай келишти? Капалуу келишти. Азыр анын өмүрү байчечекейдей гүлдөп турат. Кандай гүлдөп турат? Байчечекейдей. Санатооч өлчөм бышыктоочтун милдетин аткарат. Мисалы, сүмөлөккө ташты ар бирибиз 4-4төн салдык. Канчадан? 4-4төн. Танабай парт билетин тапшырууга 3 жолу келди. Канча жолу келди? 3 жолу келди. Ататооч жалган эч качан жеңбейт. Качан жеңбейт? Эч качан жеңбейт. Сиз анын баарын кайдан билдиңиз? Эмне кылдыңыз? Билдиңиз? Кайдан билдиңиз? Демек, ататоочтун сурама ататооч деген түрү баары ушул бышыктоочтун милдетин аткара алат экен. Кайда,
эмне үчүн, качан деген сөздөр эгер кыймыл аракет менен байланышып келе турган болсо, анда бул бышыктоочтун милдетин аткарат экен. Тактооч, наречие, мезгил, сыпат жана өлчөм бышыктоочтун милдетин аткарат. Мисалы, жазында биз жайлоого чыгабыз. Качан чыгабыз? Жазында чыгабыз. Мезгил бышыктооч. Корккон ажар тез-тез чуркады. Кандай чуркады? Тез-тез чуркады. Сыпат бышыктооч. Балбандар жекеме-жеке күрөштү. Кантип күрөштү? Жекеме-жеке күрөштү. Сыпат бышыктооч болду. Жамгыр аз-аздан жаай баштады. Канчадан жаай баштады? Өлчөм бышыктооч аз-аздан жаай баштады. Чакчылдар сын сыпат бышыктооч болот. Мисал үчүн, балдар каткырып күлүштү. Кантип күлүштү? Каткырып күлүштү. Кичинекей Марлен апасына күлө карады. Кантип карады? Күлө карады. Ошондой эле балдар жандоочтор атооч сөздөргө айкашып да бышыктоочтун милдетин аткарган учурлар кездешет. Мисал үчүн, биз чоң жолго бульвар аркылуу өттүк. Кайсы жерден? Кайдан өттүк? Бульвар аркылуу. Демек, эки сөз биригип келип, аркылуу деген жандооч сөз бульварга жандап келди дагы, экөө биригип, орун бышыктоочтун милдетин аткарды. Баары аны мээримдүүлүк менен карап турушту. Кантип карап турушту? Мээримдүүлүк менен кыймыл аракеттин сыпатын билдирип турат бул жерде. Туруктуу сөз айкаштары, башкача айтканда, фразеологизмдерде бышыктоочтук милдет аткарат. Мисал үчүн, көз ачып жумганча каникул да бүттү. Качан бүттү? Көз ачып жумганча. Кыймыл аракеттин мезгилин билдирип турат. Аны базарга сатуучу төөдөй эле макташты. Кантип макташты? Базарга сатуучу төөдөй макташты. Же кандай макташты деп да суроо берсек болот экен. Сыпат бышыктооч болду. Өтүлгөн темалар боюнча көнүгүү иштейбиз балдар. Бышыктоо максатында бул сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар, аларга синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Үлгүдө көрсөтүлгөн тартипте. Мисал үчүн, Тилек класстан акырын чыгып кетти. Эмне кылды? Чыгып кетти. Ким чыгып кетти? Тилек чыгып кетти. Кайсы жерден? Класстан акырын чыгып кетти. Кантип чыгып кетти? Бул тактооч, бул зататооч. Силер сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып талдагандан кийин бышыктоочтордун кайсы сөз түркүмүндө турарын алардын үстүнө жазып коесуңар. Зататооч, сынатооч, жандооч менен байланышып келди. Же болбосо санатооч деп үстүнө жазып коюп, кудум ушул мен үлгүдө көрсөткөн тартипте талдайсыңар. Анда тапшырма алгыла. Бул силер көрүп турган сүрөттө кайсы улуттук оюн сүрөттөлгөндүгүн табасыңар. Ал тууралуу 10-15 сүйлөмгө чейинки чакан текст түзөсүңөр. Ошол түзгөн текстиңердеги бышыктоочтордун астын сызып коесуңар. Жалаң гана бышыктоочтор, башка сүйлөм мүчөлөрүнө тийбейбиз балдар. Кыскача текст жазасыңар. Демек, бүгүнкү сабагыбыз боюнча силерге 2 тапшырма берилди. Бул сүйлөмдөрдү талдайсыңар, анан ошол оюн жөнүндө маалымат таап жазып жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат балдар. Саламатта тургула.